Аңгемелердин негизинде балдар үчүн Асмаул Хусна. Кар. Кыштын бир суук күнү эле Самар терезенин алдында отуруп, жерге түшүп жаткан карларды карап жаткан болчу. Ошол убакта энеси бөлмөгө шурпу алып кирди. Ой энеке, тамагыңыздын жыты аябай сонун жыттанып жатат. Кар кандай гана сонун жаап жатат. Кар бүртүкчөлөрүнүн ар биринин түзүлүшү ар түрдүү болот экен. Бул түрдүүлүк бир гана лупа менен көрүнөт. Муну уккан белең? Деди энеси. Чын элеби? Деди Самар таң калуу менен. Андан соң дароо бөлмөдөн лупаны алып чыкты. Кана эмесе, бир көрөлү деп терезени ачышты. Колдорун сыртка сунуп, түшүп жаткан кар бүртүкчөлөрүнөн алышты. Чындап эле ар түрдүү экен. Таң калыштуу. Жааганда бирдей көрүнүп жатат. А бирок лупа менен караганда ар түрдүү болгондугу белгилүү болду. Бул да болсо Кудайдын кудурети, улуу жаратканыбыз Захир зат. Жаратылгандарга карап анын бар экендигин билебиз. Анын бар экендигин көрсөткөн бир канча далил бар. Мисалы бул жаап жаткан кар. Кандай гана теңдешсиз, кандай гана сонун. Улуу бир жаратуучунун колунан чыкканы белгилүү. Кана Самар, сен дагы бир далил көрсөтчү, деди энеси. Самар көп ойлонду, бирок оюна эч нерсе келбеди. Мына бул кар, тетиги кар, деп жаап жаткан карларды көрсөтүп жатты. Бул эсептелбейт, себеби бул мисалды мен бердим, деди энеси. Самар бир аз ойлонуп ичинен күлүмсүрөдү. Сен да бир далилсиң энеке. Ушунчалык сулуу жана назиктигиңен улуу бир жаратуучунун жараткандыгы көрүнүп турат. Бул мисал кабыл кылынабы? Деди энесине жылмайып. Бул окуяда айтылган Захир деген сөздүн маанисын карап көрөлү балдар. Захир улуу жараткандын бар экендиги ачык айкын. Анын жараткан ар бир нерсеси өзүнүн бар экендигинин далили дегенди билдирет. Биздин кийинки окуяларга чейин сак саламатта калгыла. Биздин каналыбызга катталып, лайк басууну унутпагыла.